Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Садыр Жапаров буудагы чет өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бириккен Улуттар уюмундагы бир катар мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда дүйнөлүк геосаясий кырдаал, эл аралык коопсуздук, терроризмге каршы күрөш, климаттын өзгөрүшү, өзөктүк куралды жайылтпоо жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланган. Мамлекет башчысы Кыргызстан эл аралык укуктун нормаларын сактоону жана талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнү жактаарын белгилеп, өлкө эл аралык коопсуздукту чыңдоого жана чакан мамлекеттердин кызыкчылыктарын коргоого салым кошо берерин айтты. Өз кезегинде чет өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кыргызстандын эл аралык кызматташтыктагы активдүү ролун жана туруктуу өнүгүү жаатындагы демилгелерин жогору баалашты. Биволдун мурдагы жубайы кыргыздар жана казактар тууралуу билдирүүлөр үчүн жазаланды. Өткөн жылдын октябрь айында Екатерина Бивол социалдык тармактарда кыргыздарга жана казактарга карата урой жана кемсинткен билдирүүлөрдү жасаган. Анын бул билдирүүлөрү коомчулукта катуу реакция жараткан. Маалыматка ылайык, Орусиянын Санкт-Петербург шаарында бул факты боюнча административдик иш каралып чыкты. Санкт-Петербург шаарынын Ленин райондук соту боксчу Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Биволду Орусия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык күнөөлүү деп таап, 60 саат милдеттүү коомдук иштерге тартуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Санкт-Петербург шаардык соттордун Бириккен басма сөз кызматы билдирди. Соттун маалыматына ылайык, иш декабрь айынын аягында козголгон. Ага Telegram жана башка социалдык тармактарда тараган видео себеп болгон. Анда Екатерина Бивол кыргыздарга жана казактарга карата терс баа берип, урой жана сөгүнгөн сөздөрдү колдонгон. Расмий билдирүүдө айтылгандай, видеодо адамдардын бир тобун экинчи топтон табигый тактап айтканда генетикалык Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. белгиси боюнча жогору коюу мааниси камтылган. Сот мындай билдирүүлөр жек көрүүнү жана кастыкты козутууга багытталган деген бүтүмгө келген. Бул окуя улут аралык мамилелерде жоопкерчиликтүү болуунун жана социалдык тармактарда айтылган ар бир сөздүн укуктук кесепети болушу мүмкүн экенин дагы бир ирет эске салды. Кыргызстан дүйнөнүн 185 мамлекети менен дипломатиялык мамиле түздү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин коллегиясында белгилүү болду. Жыйында министрликтин 2025 жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, 2026 жылга карата негизги багыттар аныкталды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. 2025 жылдагы негизги саясий жетишкендиктер. Коллегияда сүйлөгөн Адылбек Касмалиев 2025 жылы Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн маанилүү жыл болгонун белгилеп, эң башкы саясий жетишкендик катары кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселелердин жөнгө салынышын атады. Анын айтымында бул кадам аймактык коопсуздукту бекемдөөгө жана коңшу мамлекеттер менен ишенимди чыңдөөгө өбөлгө түздү. Дипломатиялык география кеңейүүдө. Өткөн жылы Кыргызстандын эл аралык байланыштары кыйла кеңейген, айрыкча Африка багытында маанилүү кадам жасалып, ал континенттеги алгачкы кыргыз элчилиги ачылган. Кыргыз Республикасы дипломатиялык мамиле түзгөн өлкөлөрдүн саны 185ке жетти. Бир жыл ичинде 190 эл аралык иш-чара өткөрүлүп, 633 эл аралык келишим жана документке кол коюлду, деди өкмөт башчы.
Экономикалык дипломатияга басым. Адылбек Касмалиев тышкы саясатта экономикалык багыттарды күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында төмөнкү тармактар артыкчылыктуу бойдон калууда. Мультимодалдык ташууларды өнүктүрүү, санариптик логистика, транспорттук байланыштарды чыңдоо, шамал жана күн энергиясы, чакан гидроэлектр станциялары, ири туристтик долбоорлорго инвестиция тартуу. Бул багыттар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана экономикасын диверсификациялоого шарт түзөт. Шуку жана буу алкагындагы маанилүү максаттар. Өкмөт башы Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгы өзгөчө мааниге ээ экенин белгилеп, 2026 жылы Бишкекте өтө турган саммитке даярдык көрүү негизги милдеттердин бири экенин айтты. Ошондой эле Кыргызстанды БОНун коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга убактылуу мүчөлүгүнө талапкер катары илгерилетүү ишин улантуу зарылдыгын белгилеп, Тышкы иштер министрлигине бир катар тапшырмаларды берди. Дайырбек Орунбеков айдоочулукка окутуунун мөөнөтүн узартылышына түшүндүрмө берди. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков айдоочулукка окутуунун мөөнөтү эмне үчүн узартылып жатканын түшүндүрүп, чет өлкөлөрдү мисал келтирди. Жетиштүү билим алган айдоочу өзүнүн, жүргүнчүлөрдүн жана жолдогу башка адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратпайт, ал эми даярдыгы жок күбөлүктү сатып алып, жол эрежелерин билбегендердин айынан жыл сайын жүздөгөн адамдар каза болуп жатпайбы? Оңай окуйбузбу, ага кантип жетишебиз деген суроолорду да берип жатасыздар. Мамлекет эч качан атайын элге оорчулук келтирүүнү максат кылбайт. Бардык жасалган аракеттердин негизги максаты элдин амандыгы, адам өмүрүн сактоого болгон таза ниет. Биздин башкы максат жол кырсыктары азайып, адам өлүмү болбошу керек. Оңайлык окуу кандай өтөт, аны чечмелеп берейин. Азыр элге ыңгайлуу жана жеңил шарттарды түзүүнүн үстүндө тиешелүү мекемелер иштеп жатышат. Алар дагы элге ыңгайлуу жана жеңил жолду сунуштасак деген тилекте. Оңай мөөнөткө теориялык жана практикалык сабактар кирет. Ойлоп жатасыздар, оңай бою күн сайын сабакка барып, эртеден кечке отурат экенбиз деп. Сабактар жумасына 2 же 3 жолу, 2-3 сааттан өтүлөт. Калууга жараша онлайн форматта да билим алууга шарт түзүлөт. Эми 2,5 ай жетиштүү эмеспи дегендерге жооп берели. Бул кыска аралыкта адам толук билим алып, маалыматты терең сиңире албайт. Айдоочулук жөн гана рулга отуруп, унаны ордунан жылдыруу эмес. Ошол 2,5 ай окугандардын көбү эрежелерди билбейт. Азыр сунушталып жаткан окуу программасына психологиялык даярдыктар жана этикалык сабактар да киргизилип жатат. Сабырсыздык жана адепсиздиктин айынан жолдо күн сайын жүздөгөн чыр-чатактар катталууда. Жол талашып, кобушуп, башын чыгарып алып сөгүшкөндөрдү күндө эле көрөбүз. Мына ушул этикеттерден бири окуу программасы кирип жатат. Ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө айдоочулук күбөлүктү алуу мөөнөтү 6 айдан 12 айга чейин созулат. Мисалы, Финляндияда 12 айга чейин созулат. Алгач 2 жылдык мөөнөттө убактылуу күбөлүк берилет. Ал аралыкта айдоочу эч кандай эреже бузбаса, ошондон кийин анан күбөлүккө ээ болот. Эгер эреже бузса, кайрадан окуйт. Унаа башкаруу жана эрежени сактоо жоопкерчилиги өтө жогору. Ошондуктан бул өлкөдө унаа катталбайт, сейрек гана кездешүүсү мүмкүн. Германия орточо 6-12 ай, Швеция даярдыкка жараша 8-12 ай, Норвегия коопсуздук этаптар менен 1 жыл, Улуу Британия, Канада, АКШнын айрым штаттарында, Австралия жана Жаңы Зеландияда айдоочулук күбөлүктү 1,5-2 жылда алышат деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. АКШ Иранга кысымын күчөтүүдө. Трамп ядролук келишим боюнча убакыт аз калганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен ядролук келишим түзүү үчүн убакыт дээрлик түгөнүп баратканын билдирди. Ал аймакка АКШнын аскер деңиз флотунун күчтөрү жөнөтүлгөнүн эске салып, Ак үй Иран Ислам Республикасына сокку уруунун мүмкүн болгон варианттарын карап жатканын өз булактарына таянып, эл аралык ЖМКлар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 28 январда Дональд Трамп Иранга кайрылып, ядролук келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган. Анын айтымында, эгер Тегеран макулдашууга барбаса, АКШнын чоң армадалык аскер деңиз күчтөрү менен кагылышуу коркунучу бар. Трамптын билдирүүсүнө ылайык, аймакка жөнөтүлгөн флотто US Абрахам Линкольн авианесси жетектеп барат. Ал бул күчтөрдө Венесуэлага мурда жиберилген америкалык флот менен салыштырып, азыркы аскердик топ андан да ири экенин белгиледи. Венесуэлада АКШ санкцияга кабылган мунай танкерлеринин чыгышын токтотуу үчүн деңиз блокадасын уюштурган.
Венесуэла мисалындагыдай эле биз миссияны зарыл болсо тез жана күч колдонуу менен аткарууга толук даярбыз деп жазды Трамп социалдык тармагындагы билдирүүсүндө. Анын айтымында флот чоң күч, жогорку ылдамдык, демилге жана так максат менен алдыга жылып жатат. Беле кетсек 23 январда Трамп биринчи жолу америкалык армада Иран тарапка багыт алып жатканын айткан. Бул ирет ал Ирандагы ички нааразычылык акцияларын эске алган жок. Ошол эле учурда эгер АКШ тараптан кийинки сокку болсо, ал өткөн жайда ирандык ядролук объектилерге жасалган бомбалоодон да алда канча катуу болорун эскертти.